Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандык ушак, кечиңиздер менен туугандар. 24-8 ай 2022 жыл, буюрса Москва убактысы боюнча кечки 8 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, эми көңүл буруңуздар. Мага чалгандар таза Kia Rio 2020 жылкы 1.6 автомат коробкада туугандар. Комплектация люкс. 2020-лардын люкс комплектациясы тугана. Бул жерде азыр ичинде силерге мындай көргөзө турган нерселер бар. Необычный комплектация экен. Мен да биринчи жолу көрдүм. Необычный дегеним Android система монитор коюлган. Полный YouTube, навигатор бар жокту колдонсоңуздар болот. Эми документ боюнча айтып коеюн туугандар. Документ анан баасы боюнча. Документ боюнча өзүнүн оформление болуп тур, автокредитке алынган машина экен. Ошо 400-500 миңдей акчасы калды дейт. Наличка сатып туруп, акчаны берсе сразу чечип берем дейт. Сразу оформить этип аласыздар. Пробеги боюнча 80 миң пробеги экен. Анан баасы боюнча 1 100 000 плюс торг коюлду. Эгер бир 700-800 миңдей акчаңыздар болгон болсо, калганын коюп берет, анда 1 200 000 болот. Тугандар. Ушундай вариантты азыр мен бул инибизге айттым. Жакшы вариант тугандар, көрүңүздөр. Историясында бир ДТП бар экен. Ошону сразу көргөзөтөм силерге. Мына жерин көрдүңүздөр. Ушу жерин эле ийип кеткен дейт, калган жагы таза дейт. Бир өзүм айдадым дейт. Бирок машинеге сөз жок. Машина идеальный таза. Сырт жактары жуулган эмес, могу чаң. Чаң убагында ушундай көрүнүп атат. Кичине жууп келгенде будан да жакшыраак көрүнө беле деп ойлоп койдум. Чорный панорама крыша. Так, эми ички салон боюнча көрсөтүп баштайын сиздерге. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгүсү, Ева коврик, чехолдору. Эми жаңы машина 80 миң пробегти элестетип коёңуздар. Так. Мультироль, пробеги 82 784. Бул жагында антибус, датчик давления шины, корректор фар, Старт-стоп койдуруп коюш керек экен, бир отола, Ал местасын бар экен, старт-стоп эле жетишпейт да. Бул жерде YouTube көрсөңүздөр дагы болот. Wi-Fi таратып туруп. Бул жерден так, климат контроль бар. Подогрев передней сиденья, подогрев руль, автомат коробка, панель жактары тап-таза. Арткы салон боюнча жакшы бар жогу. Так, эми мотор жактарын сиздерге көрсөтүп коеюн. Капот ачып берип кой. Так, арт жак боюнча. Капоттун крышкасы таза, меткалар ордунда. Машинаны по факту көрөсүздөр өзүңүздөр, күбө болосуздар. Мына даже запаскасы деле коюлбаган окшойт. Мына тап-таза турат запаскасы. Запаскасы деле. Запаскаң деле коюлган эмес окшойт, Запаскасы да коюлбаптыр. Азыр мотор жагын көрөбүз. Мотор жагын бир сыйра жууп коет. Крылосу чечилген эмес, капоттун крышкасы чечилген эмес. Бул крылосу да чечилген эмес. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Защиткасы ордунда. Катализаторго тийишкен эмес. Катализатор ордунда экен. Так, калган жагын көрдүңүздөр, туугандар. Вариантын айтып, дагы бир жолу айтып коеюн. 1 100 000 наличка ала тургандарга плюс торг болот. Эгерде бир 700-800 акчаңыздар болсо, калганын коюп берет, анда 1 200 000 болот туугандар. Мындай сүйлөшөйүк. Силер биринчи аларман менен сүйлөшкөндө 500 миңди жабасыңар. Анан кийин калган акчаңды берет. Ушундай сүйлөштүк, Жок, сиздер топайсыз, коюп берет деп 700-800 берген началкачы. Жок, ким наличкага сүйлөшсө деле, вариантка сүйлөшсө деле, биринчи очеред банкка барасыңар, жабып туруп, машинени учеттон чыгарып берет. Ким менен сүйлөшкөн болсоң, ошонун атына купли-продажа жазып берет да. Купли-продажа? Купли-продажаны жазгандан кийин бергенден полный сиз өзүңүз күбө берип коесуз. Болду, туугандар. Мына көрүңүздөр. Алдабай. Через нотариус хочет, через нотариус кылабыз. Аласа через нотариус дейт. Мынакей, көрүңүздөр туугандар.
мындай машина тез эле сатылып кетет. Если кааласаңыздар, бизде сүрөт болот, бизден ыраазы болуңуздар. Ошондой машиналарды тапканга аракет кылып атабыз. Буюрса, кимге насип кылса, бизге дагы байланышка чыксаңыздар болот, туугандар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.